чыр-чатактарды кантип тынч жол менен чечсе болот? Биз чыр-чатактуу кырдаалдарды дайыма эле болтурбай кое албайбыз. Бирок мындай учурда өзүбүздүн жүрүм-турумубузду өзгөртүү колубуздан келет. Жаңжалды чечүү үчүн төмөнкү кадамдарды жасаңыз. Биринчиси, маселенин өзөгүн аныктаңыз. Каршылашыңыздын маселеге карата көз карашына макул болбосоңуз да, аны кунт коюп коюңуз. Ушундан кийин гана көз карашыңызды жайбаракат түшүндүрүп бериңиз. Экинчиси, өз позицияңызды жүйөлөргө гана таянып коргоңуз. Эмне болбосо да каршылашыңызды ынандырууга аракет кылбаңыз. Фактыларды гана колдонуңуз. Үчүнчүсү, чыр-чатактын башка өнөттөрүндө карап көрүңүз. Пикир келишпестикке илгери болгон маселе да себеп болушу ыктымал. Ошол чекит коюлбай калган маселе ырбап отуруп, аны акыл калчап чечкендин ордуна тараптар аны курчутуп жиберген болушу мүмкүн. Төртүнчүсү, мунаса тапканга аракет кылыңыз. Мүмкүн болушунча эки жакка тең алгылыктуу болчу орток бир чечимди тапканга аракет жасаңыз. Укук жаатында, башкача айтканда, мыйзам боюнча чыр-чатакты сот аркылуу же медиатордун жардамы менен чечсе болот. Медиатор бул чатакташкан адамдарга орток пикир табууга жардам бере алган үчүнчү бейтарап адам. Коомдук, мааниси чоң маселелерди тынч жол менен кантип чечсе болот? Карапайым адамдар мамлекеттик саясатка жана бийлик органдарынын чечимдерине таасир этүү максатында бириге алышат. Сизди тынчсыздандырган маселе боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында өтчү коомдук угуулардан калбаңыз. Коомчулуктун көңүлүн ошол маселеге буруп, жалпыга маалымдоо каражаттарына материалдарды жибериңиз. Ошондой эле жарандар тынч жыйындарды өткөрүүгө укуктуу экенин унутпаңыз. Бирок кээде мындай митингдер жапырт башаламандыкка айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан этият болуңуз. Чогулушка барардан мурун анын уюштуруу иштери, катышуучулардын болжолдуу саны жана пландалып жаткан иш-аракеттер тууралуу кенен маалымат тапканга аракет кылыңыз. Курал катары колдонулушу мүмкүн буюмдарды жаныңызга алып жүрбөңүз. Сүрмө топтун же трибунадан сүйлөгөн адамдардын мыйзамсыз аракеттерге үндөгөн чакырыктарын укпаңыз. Чагымчылардан алыс болуңуз. Анткени алар мушташты баштап, сизди атайлап чырга аралаштырууга аракет кылышы ыктымал. Мамаларга жана тосмолорго чыкпаңыз. Бирөөнүн үстүнө кулап кетишиңиз мүмкүн же оңой бутага айланышыңыз ыктымал. Чоң баштыктарды, катуу жана учтуу буюмдарды, таяк, бөтөлкө, таш, союл көтөрүп жүргөн адамдарга жолобоңуз. Жарылуу болгон, мушташ же ызычуу болуп жаткан жерлерге барбаңыз. Күтүлбөгөн кырдаал орун алган учурда тез жардам кызматтарына кайрылыңыз. 112 бирдиктүү номуруна же төмөнкү кызматтарга телефон чалыңыз. Милиция 102, тез жардам 103, өрт өчүрүү кызматы 101.